Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ташиев жакында кайсы коррупционерден бюджетке канча акча түшкөнү ачыкталат. Жакында коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгында канча акча кайсы күнү кимден түшкөнү жарыяланат. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү каналдардын бирине берген маегинде билдирди. Ал коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн сумма негизинен 100 миллиард сомдон ашканын белгилеген. Азыр бюджетке накталай 40 миллиард сом которулду. Эгер мамлекетке толук өтүп бүтө элек акчалай, ошондой эле ар кандай кыймылсыз мүлк, мал, унаа түрүндөгү кирешелерди эске алсак, акыркы 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн сумма 100 миллиард сомдон ашып кетти. Сот иштери бүткөндөн кийин калган каражатта өндүрүлүп, түз казынага которулат деген Камчыбек Ташиев. Урматтуу мекенде Ширет мен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары Ширет мен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү Ширет мен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн Ширет мен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол Ширет мен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Садыр Жапаров эшек жайлоо деген мындан ары болбойт. Президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кыргыз элине кайрылуу кылды. Садыр Жапаровдун кайрылуусун сиздерге сунуштайбыз. Урматтуу кыргызстандыктар, көпчүлүктү өкмөттүк эмес уюмдарды жана алардын чет өлкөлүк өнөктөштөрүн кызыктырган мыйзамга кол койдум. Буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар жана алардын чет өлкөлүк өнөктөштөрү мага кайрылышып, бул мыйзамга кол коюудан баш тартуумду суранышкан. Эмне үчүн? Бизде 30 жылдан бери иштеп келе жатышкан өкмөттүк эмес уюмдар эч жерге катталчу эмес, эч кимге отчет берүүчү эмес. Жөн гана банктардан эсеп ачып эле чет өлкөлүк донорлордон акча алып каалаган нерселерине, анын ичинде жеке үй бүлөлүк кызыкчылыктарына да иштетип келишкен. Эми мындан ары Юстиция министрлигинен эл катар эле каттоодон өтүшөт, банктан эсеп ачышат, мындан ары ачык айкын иштей башташат. Буга чейин калкыбызда айтылып келген эшек жайлоо деген мындан ары болбойт. Ал эми чет өлкөлүк донорлор эмнеге бул мыйзамга каршы деген суроо туулат. Аларды биздин өкмөттүк эмес уюмдар алдап жатышат. Бизге куугунтук болот, бизди чет өлкөнүн агенти деп камашат деген сыяктуу жалган маалыматтарды жеткирип жатышат. Алар ишенип алышкан, ошон үчүн бул мыйзамга кол коюудан баш тартышымды суранып жатышат. 30 жылдан бери бирөөсүн дагы чет өлкөлүк донорлор менен иштештиңер, баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтуктабаган. Эми куугунтуктамак белек. Мамлекет башчы катары кепилдик берем, эч кандай куугунтук болбойт. Ядерлик өлкө эмеспиз, азырынча космоско учалы деп жаткан жокпуз. Биздин мамлекетте силерден жана силердин донорлордон жашыра турган жашуун сырларыбыз жок. Бизде баардык маалыматтарды ачык булактардан эле тапсак болот. Колуңардан келсе миллиондорду эмес, миллиардтарды алгыла. Ал биздин өлкө үчүн пайда гана алып келет. Болгону мындан ары баарын ачык айкын көрсөтүп, эл катар эле иштегиле деп жатабыз. Ошондо чет өлкөлүк донорлоруңардагы канча акчасы кайсы долбоорлорго жумшалганын баарын ачык көрүп турушат. Болбосо буга чейин баланча тегерек стол уюштурдум, түкүнчө тренинг уюштурдум, баланча долбоорго баланча акча жумшадым деп жеке кызыкчылыгыңарга жумшаган акчаңарды дагы ишке кошуп донорлорду алдап отчет берип келгенсиңер. Калп десеңер четиңерден таап берем. Эмне үчүн ошол эле өнүккөн батыш өлкөлөрүндө өкмөттүк эмес уюмдар Юстиция министрлигине катталып, банкта эсеп ачып, салык кызматына каттоого туруп иштешет дагы бизге келгенде эле болбойт. Же эмне биз экинчи сорттогу мамлекетпизби? Жок, андай эмес. Мындан ары андай алешемдиктерге жол бербейбиз деп билдирген президент Садыр Жапаров өз Facebook баракчасы аркылуу. Бишкекте дагы бир Элеман мамлекеттик дарыканасы ачылды. 2 апрелде Бишкектеги номер 2 үй бүлөлүк медицина борборунда кезектеги мамлекеттик Элеман дарыканасы ачылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда дарыкананын ачылыш аземи Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана үй бүлөлүк дарыгерлердин катышуусунда өттү. Министр Бейшеналиев мындай демилгелердин маанилүүлүгүн, дары-дармектердин жеткиликтүү баада болушу ден соолуктун гана эмес, социалдык адилеттүүлүктүн да маселеси экенин белгиледи. Арзандатылган баалар, кеңири ассортимент жана мындай дарыканаларды бардык аймакка жайылтуу менен медициналык тейлөөнүн сапатын жана өлкөдөгү жалпы ден соолуктуу деңгээлин жогорулатууга жардам берет деген ал. Элеман дарыканасы эң зарыл дарылардын тизмесине кирген дары-дармектердин кеңири ассортиментин сунуштайт.
Мамлекеттик дарыканаларында дары-дармектерге арзандатуу 10-15% түзөт. Бул калктын кеңири катмар үчүн керектүү дары-дармектерге жетүүнү кыйла жеңилдетет. Кармалганына 4 күн болгон Сокулукта камактагы адам асынып алганы кабарланды. Чүй облусунун Сокулук райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында камакта отурган адам асынган абалда табылды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Милициянын маалыматы боюнча камактагы жаран 2 апрелде болжол менен саат 18:10 камерада асынып алган. Маркум 1983-жылы туулган УБ аттуу жаран. Ал алдамчылык иши боюнча шектүү болгон. Аталган факт каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жүрүшүндө 1983-жылы туулган УБ Сокулук райондук сотунун чечими менен издөөгө алынып, 30-мартта кармалгандан кийин Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган деп айтылат маалыматта. Милициядан билдиришкендей, маркумдун сөөгүнө кароо жүргүзүлгөндө денесинде эч кандай жаракаттар аныкталган эмес. Бул факт боюнча тиешелүү соттук укуктук экспертизалар дайындалды. Ошондой эле ИИМден билдиришкендей, бул окуя министрликтин жана Чүй облустук милициянын жетекчилигинин көзөмөлүндө алынды. Окуянын жагдайлары такталууда, кызматтык текшерүү башталды. Текшерүүнүн жүрүшүндө тийиштүү кызматкерлердин иш-аракеттерине баа берилип, күнөөлүүлөргө чаралар көрүлөт. Процессуалдык чечим кабыл алуу үчүн материалдар тиешелүү органдарга жөнөтүлөт деп билдиришти ИИМден. Аскар Салымбековго караганда Камчыбек Жолдошбаев түбөлгөйдөбү? 5 сардын ээси Камчыбек Жолдошбаев салык жашырган үчүн айыпталып, УКМК тарабынан камакка алынган. Канчалык деңгээлде күнөөсү бар экенин айта албайбыз. Убагы келгенде соттон ачыкталса керек. Соңку убакта камалгандар миллиондорду кусуп беришсе эле эркиндикке чыгып кетишүүдө. Бул жагы мыйзамдан да бийик түшүнүккө, өзүнчө салтка айланып калдыбы? Бизге жеткен кабар боюнча Камчыбек Жолдошбаев окшубай жатканы, байлыгын сактоого жан өрөгөнү айтылды. Ден соолугу начар экен, бирок сөгүнүп сагынып ачуулуу кыялын көрсөтүп, моюн бербегени кызык бекем, мүнөз бар тура. Баса Аскар Салымбековду камакка алууга келгенде эле улам кусуп миллиондорду ченебей канча ирет төктү. Бир кыйла болсо керек. Салымбековго караганда Жолдошбаев түбөлгөйдө окшойт. Алсыз ооруп жатса да каршылык көрсөтүп бийлик менен күрөшүүдө деп жазган Арба Кейжи сайты. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов 2024-жылга карата сколиоз менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман эсен Түркияга жиберип алалы. Сколиоз менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кенендирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап, ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Президент Кант шаарынын мэрин дайындады. Улан Майлибашев Кант шаарынын мэри болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка бүгүн президент кол койду. Ал бул кызматты 2021-жылдан бери аркалап келет. Бүгүн Садыр Жапаров жаңы аймактык реформанын алкагында ордуна кайра бекитти.
Татарстандын Эл Бугасына жасалган дрон чабуулунан кыргызстандык жабыркады. Татарстандын Эл Буга шаарындагы объектилерге болгон пилотсуз аппараттын кол салуусунан Кыргызстандын 17 жаштагы жараны жабыркаганын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин чабуул тууралуу маалымат тарап, андан 6 адам жаракат алганы маалымдалган. Анын 3-өө үйлөрүнө жөнөтүлүп калганы ооруканага жаткырылган болчу. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Казань шаарындагы башкы консулдугунун кызматкерлери жаракат алган кыргызстандыктан кабар алуу үчүн аталган калаага бара жатканы айтылды. Араванда 307 миллион сомдук жер объектилери менен мамлекетке кайтарылды. УКМК Ош облусунун Араван районундагы стадиондун 307 миллион сомдук жарым гектарга чукул жери мамлекетке кайтарылганын кабарлады. Маалыматка ылайык, жер тилке мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен аныкталган. 2001-жылы Араван айылдык кеңеши лицей жана спорт комплексин куруу үчүн Аравандагы стадиондун 0,46 гектар жерин жеке жактарга бөлүп берүү жөнүндө чечим чыгаргандыгы такталды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле аталган жер тилкенин базар баасы 307 миллион 135 миң сом экени кошумчаланган. Кыргызстан малайзиялык компания менен алтын буюмдарын чыгарууну көздөөдө. Кыргызстандын Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Малайзиядагы алтын жана күмүштөн баалуу буюмдарды өнөр жайлык масштабта сатуу жана чыгаруу менен алектенген Public Gold компаниясына барды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, Кулбаев расмий сапарын алкагында малайзиялык компания менен кыргыз компанияларынын ортосунда Кыргызстанда алтындан жасалган буюмдарды өндүрүү боюнча биргелешкен ишканаларды түзүү маселесин талкуулаган. Ал ошондой эле өлкө гендерди биргелешип иштетүүгө инвестиция тартууга кызыктар экенин билдирген. Public Gold 2008-жылы баалуу металлдарды сатуучу компания катары ишин баштаган. Ишкана соодагерлерди 916 жана 999 үлгүдөгү таза күмүш жана алтын менен гана камсыз кылбастан өндүрүштүк корпоративдик керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн алтын буюмдарын сунуштайт. Туркия биринчи жолу Кыргызстандын жаранына пенсия чегерди. Туркия биринчи жолу Кыргызстандын жаранына пенсия чегергенин социалдык фонд билдирди. Маалыматка караганда, эки өлкөнүн ортосундагы социалдык камсыздоо жөнүндө келишим 2020-жылдан тартип күчүнө кирген. Азыркы күндө түрк тараптан иш стажы жөнүндө 237 суроо талап жиберилген. Анын 235-и иштелип чыгып, жооптор берилди. Келишимдин алкагында Туркия алгачкы кыргызстандык жаранга пенсия чектеди деп айтылат маалыматта. Келишим Кыргызстан менен Туркиянын жарандарына бирдей шартта пенсия жана жөлөк пул алууга укук берет. Бирок бул үчүн адам мыйзамдуу иштеп, камсыздандырылган болушу керек. Бишкекте катуу шамалдын кесепети жоюлганча өзгөчө абал режими узартылды. Бишкек шаарына киргизилген өзгөчө кырдаал режими катуу шамалдын кесепетин жоюу иштери аяктаганга чейин узартылууда. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, мэрияда 20 марттагы ылдамдыгы секундасына 26 метрге жеткен катуу шамалдын кесепетин жоюу боюнча жыйын өткөн. Анын жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаар боюнча башкармалыгынын башчысы Энис Жусупов, Кырсыктан 42 турак жай комплекси, 6 медициналык мекеме, 35 социалдык объект, 13 автоунаа, ошондой эле 101 башка объект, дүкөндөр, мончолор, электр чубалгылары, трансформаторлор, коммуналдык системалар жабыркаганын билдирген. Тиешелүү шаардык кызматтар бул объектилерди калыбына келтирип жатышат. Ар бир транспорт боюнча жеке иш жүргүзүлөт деп айтылат маалыматта. Кыргыз-Кытай чегарасы бир күнгө жабылат. Кытай менен чегара бир күнгө жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматы билдирди. Маалыматка караганда, кошуналарда курман болгондорду эскерүү майрамына карата 4 апрель күнү Торгарт автожол жана Эркечтам автожол өткөрүү жайлары жабылып, 5 апрелден тарта иштей баштайт.